Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, биз сиздерге азыр иншалла мен дагы оңдойн өзүмдү, сиздер дагы оңдоңуздар өзүңүздөрдү. 3 нерсени оңдойн. Түшүнүктүү болсун деп айтайын. Ишеним, көз караштарды оңдойлу, амалдарыбызды оңдойлу, мүнөздөрүбүздү оңдойлу. Ишеним, көз караш, амал, мүнөз. Ишеним, көз караш, иман деп коебуз. Аллага болгон көз карашыбыз туура болсун. Хусну зан билла, Аллага жакшы күмөндө болуңуз. Сиздин жаратуучуңуз күнөөлөрдү кечирет, ишиңизди оңорот, сизди таштабайт, сизди жакшы көрөт. Сизден наразы эмес, сиз просто арамды таштап коюңуз болду. Сизди сыноо үчүн ишиңизди кичине мындайдыр. Азма жир тартып койду, ойлобоңуз, Алла наразы болуп сизди ушундай кылып атат деп. Жок. Алла жакшы көрөт. Эгерде силер иман келтирип, шүгүр келтирсеңер, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Алла азапка кызыктар эмес, дозокко салып алып азаптаганга. Алла Таала кечиргенди жакшы көрөт. Алла Таала кайрылганды жакшы көрөт. Алла Таала сураганды жакшы көрөт. Алла жакындаганды жакшы көрөт. Аллага мактоого татыктуу, биз мактабасак деле. Шүгүргө татыктуу, шүгүр кылбасак деле. Ибадатка лайыктуу, ибадат кылбасак деле. Сиз ибадат кылбасаңыз деле Алла ибадатка лайыктуу. Сиздин намазыңызга, орозоңузга, мактаганыңызга, шүгүр кылганыңызга Алла муктаж эмес. Ин ахсантум ли анфусикум. Эгерде силер жакшы болсоңор, оңолсоңор, жакшы иш кылсаңар өзүңөр үчүн, Алла үчүн эмес. Аллага эч кандай пайдасы жетпейт. Аллага эч кандай зыян дагы жетпейт, билип коюңуз. Сиз шайтандап кетсеңиз, Аллага зыян жетпейт, зыян өзүңүзгө. Сиз айвандап кетсеңиз, зыяны өзүңүзгө, Аллага эмес. Кутуруп кетсеңиз, өзүңүзгө зыян тиет. Аллага зыян тийбейт. Алла алданбайт. Алла боорукер, Алла райымдуу, Алла кечиримдүү, тооба кабыл кылуучу, бендени жакшы көрөт, өзүнө жакындаткан. Кээде ушундай кичине кыйынчылык, сыноолорду берет, күнөөлөрүн кечирип өзүнө жакындатканга. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, лаха ма касабат ва алейха ма касабат. Ар бир жандын жакшылыгы, пайдасы өзү үчүн, ар бир жанды жамандыгынын зыяны өзү үчүн. Эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Каргасаң, алдасаң, зыянын өзүңө, бирөөгө эмес. Сөксөң, урсаң, зыяны өзүңө, Аллага эмес. Ошон үчүн туугандар, Алла менен жакшы күмөндө болойлу. Алла Таала бенде кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла субханаху ва таала айтат экен хадиси кудусида, ана инда занни абди би. Мен бендем мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Ошон үчүн Аллага болгон күмөнүбүздү оңдойлу. Алла Таалам ишин оңдойт. Алла кечиримдүү, күнөөлөрүмү кечирет, бейишин, ыраазычылыгын берет. Болду, мен күнөөнү таштайын, болду. Аллага болгон үмүттү эч качан үзбөйлү. Ла тaqнату мин рахматилла. Жараткандан үмүт үзбөңүз. Сиз мен не? Бул галактика, бул ааламды жаратып жүргүзүп аткан. Бул жердин үстүндө биз кыбыр эткен жандыктын баардык рызкысын Алла берет. Биз билбеген канча деген жандык бар. Бизден башка канча инсан, жин, периште, канча деген канаттуу, канча деген төрт буттуу, эмне дегендер бар. Бардын Алла субханаху ва таала, "Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха." Ар бир кыбыр эткен жандыктын рызкысын Алла Тааланын колунда. Сиз рызкыга көп эле кайгырбаңыз. Рызкыга көп эле чарчабаңыз. Кичине чарчаңыз. Кичине аракет кылың. Көбүрөөк Аллага ибадат кылып сурай бериң. Кичинеге Алла Таалам көп береке берет. Эч сиз мындай карап, дүйнөдөчү өзү эртеңки күнүн ойлоп, ач көздөнүп, ырыскы топтогон 3 махлук бар. Бири инсан, экинчиси чычкан, үчүнчүсү кумурска чимели деп коет, билесиңерби? Ушулар гана, үчөө гана топтойт. Чычкан дагы топтойт, кирип топтомой да. Инсан деле калышпайт. Азыр инсан чычкан чимелден өтүп кетти. Уйларга баары бир, бүгүн эмнени берсе жейбиз, эртеңки күн эмне болот? Алла билет дейт. Аттарга коюп койсоңуз чөптү жейт, жемди жейт, калганын калтырып коет. Аны бир чекеге коюп,
упаковка кылып үстүн жаап аткан жерин көрдүңүздөр беле? Койлордукун, уйлардыкын, жылкылардыкын, эчкилердикин. Тоокторго жем чачып койдуңуздар, жеп кичине ашып калды кой. Ушуга бир эртеңкиге камын көрөлү деген көрдүңүзбү? Эртеңкиге эмне кылат? Таваккул кылат. Таваккул, Аллага таваккул кылдык дейт мынаке. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде силер канаттуулардай болуп таваккул кыла турган болсоңор, алар кандай таваккул кылат эле? Эрте менен жагжаң деп коет, бош чыгат канаттуулар. Кечкурун толтуруп кайтат. Алла субханаху ва таала силерге кандай Алла таалам таваккул рызкысын бермек дейт. Ойлобогон жериңерден рызкыңарды жеткирмек дейт. Тилекке каршы биз бүгүн карап туруп ач көздүгүбүз тойбойт. Адамдын көзү бул дүйнөдө тоюу мүмкүн эмес. Напсынын каалоосу чеги жок. Бүткүл дүйнөнү берсең дагы тойбойт. Бүткүл дүйнөдө тойбойт. Кыргызстан чепуха. Орто Азияны берсең да тойбойт. Бир адамга берип коелу Орто Азияны тойбойт. СНГсын кошуп берсең ham тойбойт. Америкасын кошуп берсең ham тойбойт. Бардыгын ушу бүткүл дүйнөнүн байлыгын бир кишиге берип, экинчи кишиде кичине эле 1 метр жер болсо ошону ham алайын деп турат да. Ушу дагы меники болсо дейт да, адамына. Буну берсең айды ойлонот. Болду, бүттү, бунуку тоюшу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы бир уч топуракка тоёт. Бир уч топурак. Ошондо тоёт.